Кайсы бир өлкөнүн келечегин көргүн келсе, алардын жаштарына кара дейт эмеспи. Ал эми келечек бул өткөн чактын уландысы. Дал ушул темада бүгүн маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешкен долбоорунун алкагында Тарбияда тайнап жок программасын тыңдап жатасыздар. Кызматыңыздарда болсо мен Марс Мойтов, студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Сматова Айнура эжекебиз ата-энелердин атынан келген. Зыйна Иманкулова кыргыз тили жана кыргыз адабияты боюнча мугалим, ошондой эле Айпери Нурдавлет кызы тарых мугалими бизде конокто. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүнкү маегибиз аябагандай кызыктуу болот деген ишеничтемин. Эң эле алгачкы суроону сизге узатайын, андай болсо Зыйна эжеке. Бүгүнкү күндөгү мугалимдердин өздөрүнүн маданияты жана билим деңгээли тууралуу айтып өтсөңүз кененирээк. Бул албетте кенен чоң суроо, бирок ушул маданият, мугалимдердин маданияты дегенде мен дайыма мынтип ойлойм да, ушу маданият бул ички жана тышкы маданияттан турат да. Ал эми тышкыдан да ичкиси баалуу экени бир караганда көрүнбөйт, бирок ички маданият жогору болгондо башкаларга да биз таасирибиз чоң болот. Өзгөчө мугалимдердики да. Мугалим, мисалы үчүн Жусуп Баласагындын бир сөзү эсиме түшүп атат да, бул өмүр жаңы айдалган эгин тала, эмне эксең ошону берет сага деп атпайбы? Ошол сыяктуу эле ошол биз эмне эксек ошону алабыз да. Ошол биз өзүбүз кандай жүрсөк, кандай маданияттуу болсок, ошону балдарга өткөрөбүз. Себеби эгерде биз ошо сырткы жүргөн жүрүшүбүз, турган турпатыбыз менен үлгү болуп балдарга бир нерсе үйрөтө алсак, бул жакшы. Ал эми ички маданиятыбыз бул эгерде биз калп айтпасак, чынчыл болсок, анан туура жүрсөк, анан ошо өзүбүздүн сөзүбүз менен ишибиз дал келсе, анан сабагыбызды да өзүнүн деңгээлине жараша билип сабак окута алсак, анда бул ошо мугалимдин баягы сырты да ичи да келишкен жагы деп ойлойм да. Орустун жанагы жазуучусу бар го, Антон Павлович Чехов, ошо да айтат эмеспи? Адамдын кийими да, жүргөн жүрүшү да, басканы да, сүйлөгөнү да баары сулуу болуш керек деп. Биз ошого жооп берсек, анда жакшы мугалимдер болобуз деп эсептейм да. Айнур эже, сиз ата-энелердин атынан келдиңиз, анан балдарды мектептен билим эле бербестен тарбия жагына дагы жетиштүү деңгээлде көңүл бура алышабы мугалимдер? Билим да бериш керек, тарбия да бериш керек деп биз ата-энелер аябай ишенебиз да, жана ошолордон мындай талап кылабыз, күтөбүз да. Тапшырабыз. Ишеничти беш кол тең эмес дегендей, мугалимдердин арасында дагы ошол биздин талабыбызды, ишеничибизди аткарган мугалимдер дагы бар. Биздин талабыбызга жооп бербеген да мугалимдер бар да арасында. Мисалы, сиздин балдарыңыз канчанчы класста? Менин балдарым 6-класста, 4-класста окуйт. Талапка жооп бербеген мугалимдер кандай? Эми талапка жооп бербеген, мен өзүмдүн эле башыман өткөн, мисалы, улуу балам 1-класска барганда, ошо мугалим менен мен тил табыша албай, баламды башка класска которгонго туура келген да. А класстан Б класска которгонго туура келген. Себеби мен иштейм. Балама мындай көбүрөөк көңүл бурганга убактым жеткен эмес. Ошол эле маалда ошо мугалимдин кандай десем, мен балама мындай жек көрүү деп айтсам мүмкүн аябай эме болуп калат, бирок мындай мээримин да көргөн эмесмин да мугалимдинчи балама кылган. Балаңыз айтып келчү да. Балам айтып келчи, андан кийин мугалим менен деле байланышып, телефон аркылуу ошондон деле билгем да, анан ошон үчүн башка класска которгонго мага туура келген. Демек, мугалим сизге дагы жакшы мамиле кылган эмес, э? Мисалы, мен өзүм бир классташ кызымдын апасы мугалим болчу да бизде. Анан кийин, мисалы, мен жакшы окусам, анын кызына караганда, ошону мисалы көрө албай, эмне үчүн менин кызымдан бул жакшыраак окуйт дегендей, мындай баскан күндөрү да болгон да, ошондой мени баскан мамилеси да болгон да мугалимдинчи. Анан кээ бир мугалимдер болсо башка сабакты карап деле баа коюп койгон күндөр болгон да. Географиянын баасын карайт, анан тарыхка ошого жараша чыгарып коет, э? Ошол сыяктуу да. Ошол. Мугалимдин ушундай кылганы туурабы, Айпери?
Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Сурооңузга рахмат. Алгач эле бул передачанын бүгүнкү темасы абдан актуалдуу темалардын бири экен. Мугалимдин билим деңгээли жана маданияты дейт. Мугалимдин билим деңгээли дегенде кандай болуш керек бүгүнкү күндө? Негизи эле бүгүнкү күндө эмес, буга чейинки эле мугалимдердин бардыгы тең эле коомдун талабына жараша компетенттүү мугалим болуш керек. Компетенттүү мугалим болгондо кандай болуш керек? Компетенттүү мугалим дегенде мындай өзүнүн билгичтигин жогорулатуу максатында изденүүнүн негизинде өзүнүн кесипкөйлүүлүгүн жогорулатуу керек да. Анткени бүгүнкү күндө татыктуу инсандарды тарбиялап чыгуу бул ошол педагогдун колунда. Ал кандай болот? Мейли тарых болобу, мейли география сабагы болобу, кайсыл бир сабак болбосун, ал өзүнүн өтүп жаткан темасын жогорку деңгээлде өздөштүрүш керек. Же болбосо мугалимдин билим деңгээли жогору болуш керек. Андан тышкары өтүлүп жаткан темадан тышкары дагы эже айтып өтпөдүбү? Тарбиясына дагы көбүрөөк көңүл бөлсө деп. Албетте көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Анткени өтүлүп жаткан темадан дагы тышкары улуу Чыңгыз Айтматовдун, улуу жазуучубуздун айтып өткөн сөзү бар да. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу депчи. Ошол инсандардын адамдык сапатын калыптанышына, ошондой эле ал инсандын өзүнүн жакшы, жаман сапаттарын айырмалай алышына, ошондой эле өзүнө баа бере алышына, коомдогу, чөйрөдөгү өзүнүн алып жүрүшүнө мугалим деген багыт бериши керек. Андан тышкары Кыргызстандын деңгээлинде эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги татыктуу инсандарды тарбиялап чыгуу зарыл. Андан тышкары маданият деп эже жакшы айтып кетти, сырткы маданият менен ички маданият деп. Ошол ички сырткы маданияттын айкалышуусунун натыйжасында мугалим өзүн окуучунун алдына көрсөтө алыш керек да, же болбосо мугалимди бекеринен коомдун күзгүсү деп айтпаса керек да. Анткени мугалимден баягы окуучу таалим тарбия алып, андан билим алып аткандан кийин, демек ошол мугалим окуучунун алдында өзүнүн маданияттуулугун көрсөтүшү зарыл. Мисалы сен азыр айтып өтпөдүңбү, мугалим бул тажрыйбалуу болуш керек деп. Тажрыйбасыз мугалимдер, демек жаш мугалимдерди айтабызбы тажрыйбасыз деп? Же андай деле болушу мүмкүн эмеспи? Бул жерде эми жаш мугалим, жаңы окуу жайды бүтүп келген, ошол мугалимдик кесипти тандап келген мугалим жаңы мектепке орношкондо, ал мугалимдин теориялык жактан гана билими бар да. Ошол теориялык жактан алган билимин практика жүзүндө көрсөткөнгө аракет кылуусу зарыл. Дароо эле болуп кетпейт. Эми дароо эле болуп келбейт. Албетте убакыт берилиши керек. Анткени баягы ар бир мектепке барганда ошол мектеп жетекчиси тарабынан, администрация тарабынан атайын жаш келген мугалимдерге насаатчыларды бөлүп берет. Ошол насаатчылар баягы жаш келген мугалимге билгендерин, мектептеги баягы окуучу менен мугалимдин ортосундагы болгон мамилелер, документтен баштап деги эле бардык нерселерди үйрөткөнгө аракет кылат. Же болбосо муну жөнөкөй тил менен айтканда устат даярдап берет да. Ошол устатынын айткан сөздөрүн баягы жаңы келген мугалим же болбосо шакирт туура так аткара турган болсо, анда ал сөзсүз түрдө жакшы мугалим болгонго аракет кылат. Тилекке каршы кээ бир мугалимдер окуучуларга өчөшүп алат да. Эми бул жерде өчөшүп алат деп эже да айтып кетпедиби башынан өткөн. Эми аны жок деп да айта албайбыз. Бирок дагы бир сөз айтып кеткен жер болду, эженин 5 кол тең эмес деп. Бир эле эже менен ошол өчөшүп калды деп, демек ошол балким ошол ата-эне менен мугалимдин ортосундагы мамиле жакшы түзүлгөн эместир. Балким экөө тең бири-бирин түшүнүү менен ошол адамдын ордуна, ошол ата-эне дагы, мугалим дагы ошол ата-эненин ордуна же болбосо мугалимдин ордуна өзүн коюп көрүү менен мындай бир компромисске барып көрсө болмок да. Компромисске барып сүйлөшүүлөрдүн жолу менен бул түшүнбөстүктү чечип кетсе болмок. Бирок жолугуп сүйлөшүп көргөнсүзбү? Мен жолугуп сүйлөшүп көрдүм, жолугуп сүйлөшмөктүгү эле башка мугалимди, мисалы мен өзүмдүн убактым жоктугуна байланыштуу кошумча сабак өтүп берүүсүн сурандым да сабактан кийин. Бирок кайра эле ошол мугалим окутуп, мугалим жазаган, мугалим экөө, мен балам менен мугалим экөө жазаган тапшырмаларга, мисалы 5 кое турган тапшырма болсо, ага 4 коюп басаңдаган күндөрү болду да. Даже ошол эки мугалимдин ортосунда дагы конфликт алып келген учурлар болду да ошол. Зыйнаш эже, мугалимдер менен окуучулардын ортосунда эмне үчүн келишпестик жаралышы мүмкүн? Же болбосо кимден көбүрөөк катачылык кетиши мүмкүн? Мен бул жерде ойлойм да, мугалим деген аттын өзү бул үйрөтүүчү,
бир нерсени көрсөтүүчү деген жанагы сөзмө сөз которгондо ошондой маани берип атпайбы? Андай болсо бул жерде көбүрөөк мугалимдер күнөөлүү деп ойлойм да. Себеби дегенде мугалим ошол ата эненин мындай немесин, акыбалын түшүнүш керек да. Анткени ар бир биз мисалы үчүн ата эне өзүнүн баласы ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө дейт да. А биз болсо мугалимдер ошол балдардын баардыгын тегиз көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде ар бир окуучу биз эгерде бирөөсүн жогору көрүп, бирөөсүн төмөн көрсөк, бул биздин деңгээлибиздин же маданиятыбыздын туура эместиги деп эсептейм. Себеби дегенде биз окутуп аткан балдарыбыздын мындай да, бирөөсү мисалы үчүн математика жөндөмдө, бирөө адабиятка, бирөө кыргыз тилине, бирөө географияга. Бирок ошол эле мугалим ошого жөндөмдүүлүгүн эле баалап, ошонусуна эле карап жакшы көрбөш керек. Себеби дегенде жараткан өзү ар бир адамды уникальный кылып жараткан. Мисалы үчүн жанагы могу жердеги бармактагы неме чийик да ар кимдики өзүнчөгө, ошол сыяктуу эле балдардын да ар кимисинин өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү, өзүнүн бир жакшынакай жактары, анан кемчиликтери да бар. Биз ошонусу менен кабыл алышыбыз керек да. Анан кийин эгерде ошол ата эне эгерде бир нааразы болуп атса, ошол жерден биз өзүбүздүн мындай бир текеберлигибизди жогору коюп туруп, сен эмне дегендей кылбай, тескерисинче ошол ата энени чакырып алып, сиз эмне бир нааразы болуп атасызбы деп эле койсок, ата эне тез эле макул боло калат да. Анан кийин ошол жерден жанагы түшүнбөстүктөрдү чечип алсак болот. Мугалим биринчи күнөөлүү деп эсептейм мен. Мугалим өзү эгерде ошого деңгээли жетпесе, ал мугалим эмес, ал үйрөтүүчү эмес. Аларды эмне кылалы анда? Эми айла жокта кайрадан эле айтканда, ошол баягы адамдар да ар түрдүү болгондой эле мугалимдер да ар түрдүү экен да. Бирок ушул кесипти тандап алып атканда баары бир мен балдар менен иштейм, адамдар менен иштейм. Адамдар деген бул бир жыгачты бузуп коюп, анан ыргыт жүрүп экинчи жыгачты ала турган эмес да. Адам деген бул бир укмуш, уникальный жаралган зат болуп атса, биз аны бузганга же болсо бир кийин эстеп алып бизди ушул эженин кылганына мен ушундай болуп калдым деп өкүнбөгөндөй бир тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондой өчөшүп алган мугалимдерге кандай чара колдонуш керек? Ким кесиптештер айтсынбы же ким? Эми ошол өчөшүп алган мугалимди ата энелер да бир аз неме да, тартынчак да. Ошондой эле администрация келиш керек. Администрация келип, директорго айтып, эже ушундай болуп атат, кандай кылабыз десе, ал директор мугалим менен сүйлөшүш керек. Анан кийин эгерде сен мына эмне болуп атасың, кандай деп, анан ошол жердеги экөөнүн ортосуна көпүрө болуп туруп, жараштырып, андан кийин баланы ата эне тынч гана тапшырганга бир мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мектептин директоруна, завучуна, окуу бөлүм башчысына ушундай болуп атабыз деш керек да. Бирок ата энелер көбүнчө тартына беришет. Себеби дегенде мен балама өчөшүп алабы же дагы бир нерсе деген ушундайлар бар да. Бирок ошо мугалимдердин өчөшүүсү деген мага такыр жакпайт да. Негизи андай болбош керек да. Сиз бир 15 жылдай директор болуп иштеген экенсиз. Ошол учурда болгонбу сизге кайрылган ата энелер, мугалимдер? Андай деле болду. Мисалы үчүн бир жолу кичинекей баланы алып келди да. Анан кийин алып келди, ушунчалык тентек экен. Сабак окубайт, ошо башталгыч класста да, эжеси алып келип киргизди. Анан кийин мен айттым, эми апасын чакыргылачы дедим да. Анан апасын чакыргылачы десем, ал ошол эми ата эненин ар кандай маданиятта болот экен да. Ал энени көргөндө мен балага тарбия бере турган энени көргөн жокмун да, сырткы келбетинен. Мүмкүн ички маданияты кандай экенин билбейм, бирок ошол мезгилде мен ал энени айттым да, эми кел айланайын, сен отур, ушул балаңан эмнени күтүп атасың десем, эже мен жумушка кетип калгам, баламды караганга убактым жок дейт да. Анан кийин бирок каралбаса, анан кийин мугалим менен мугалимге сабак өткөрбөй атпайбы, сен бир өзүңчө да иш жүргүз дедим. Бирок биз өзүбүзчө да иш жүргүздүк ал бала мененчи. Ал чынында эле кээде бир ушундай балдар кезигип калат, такыр токтоно албаган, отура албаган. Бирок ошонун биз бир немесин таптык да. Мисалы үчүн ошол бала сүрөткө кызыгат экен да.
Анан кийин альбом берип, баягы ошол сүрөт неме карандаштар, түр карандаштары берип, ошентип отургузуп, баягы башкаларга сабак өткөндө жолтоо болбогонго ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү аракет кылдык. Бирок ата-энеден көп майнап чыккан жок да. Андай учурда Айнур болот. эже, сиз директоруна эмне кайрылып көрбөк эмес? Директоруна кайрылып көрбөгөнүн себеби Зинашчы айткандай, мен экинчи балам дагы бар да. Ал дагы мектепке барат. Анда кандай болуп калат деп ошол себептен. Анын үстүнө биз айыл жергесинде болгондон кийин бир айылда жашайбыз. Жалаң эле мектептен жолукпай, башка жерлерден жолугуп калышыбыз да мүмкүн да, мугалимдер менен. Айылдаш. Ошон үчүн мен андай конфликтке барып, анчага чейин барганга мындай туура көргөн жокмун. Жөн эле баламды башка класска которуп койдум. Сиздин ушундай кесиптештериңиздин арасында байкалабы же байкалбайбы? Мугалимдин окуучуга болгон өчөшкөнүн мен иштегениме 4 жыл болуп отурат. 4 жыл болду. Ошо 4 жылдан бери мен өчөшкөндө эле мугалимди көрө элекмин. Балким байкаган эмесмин, ким билет. Эгерде өчөшүп жатканын көрүп калсам, ошол мугалимге мен өзүмдүн кеп кеңешимди берген аракет кылмакмын. Эмне деп? Эже айтып өткөндөй, мугалим өзү ким бул? Тарбия берип, өзүн өзү тарбиялай албаса, анда ал кантип башка окуучуну тарбиялай алат? Өзүн өзү тарбиялап, ошол ата-эне менен компромисске барып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өчөшүүнү токтотуп, балким ошол эле окуучу менен өчөшпөй эле тескерисинче дос болгонго аракет кылыш керек да. Антип окуучу менен мугалимдин ортосундагы өчөшүү деген негизи туура эмес. Анткени уникалдуу деген сөз айтылып кетпедиби? Ар бир адам уникалдуу ошол. Бүгүнкү күндө алыбыз жетпей атат мугалимдердин деп айтып келип атышат. Кесиптештер бири-бирине сөз өтөбү? Өтөт. Сөзсүз түрдө өтөт. Бир кесиптеш болуп, бир коллективде иштешип жаткандан кийин өзүнүн сабагын белчи деп койсочу. Жок. Эми андай учурлар болот. Эми андай учурларда бул жерде мектепте деген директор, администрациядан тышкарыда профсоюз деген уюм бар да. Ошол профсоюз өзүнүн ишин алып барып, ошол өчөшүүнү токтоткула деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот. Ошондо ата-энеге мугалим жакшы мамиле кылып койсо жетиштүү десек болобу же болбой калабы? Жакшы мамиле жасаганы керек. Мугалимдин балага жакшы мамилеси ал эң керек. Жок, биз эми айтып атпайлыкпы? Биз мектепке эмнеге жиберебиз? Билим алсын, тарбия алсын деп. Анан мугалимдин айткан сөзү, мисалы да, мен балдарым үчүн менин сөзүмдөн мугалимдин айткан, эжелердин айткан сөзү аларга бийигирээк турат да, менин балдарым үчүнчү. Мисалы алар үйдөн мен мисалы мындай кыл десем, жок, эжей мынтип мындайынан жаза деген, мисалы ошол эле математиканы мен мындай кылып чыгар десем, алар айтат, жок, эже бизге мындай кыл деп айткан, апа, мен мындай кылам дейт да, эженин сөзү бийигирээк турат да, биз меникине караганда деп мен эсептейм. Ошон үчүн мугалим билим да бериш керек, тарбия бериш керек, жакшы да мамиле жасаш керек. Көпчүлүктүн оозунда мындай сөз бар да, улуу муундагы мугалим эже болобу, агай болобу, мындай мүнөзү катаал болот деген нерсени айтышат да. Жашы улгайган сайынбы? Жашы улгайган сайын айтор. Эми азыр эми заманга жараша балдар мугалимдерден көп коркпой калды да, мугалимдерди көп тото бербей калды да, көп балдарчы. Байкап эле жатпайлыкпы? Мисалы биз окуп аткан убакта мугалимдерден аябай тартынып коркуп турчубуз. Азыр эми заманга жараша ата-энелер балдарына болушуп, мугалимдерге барып, даже сотко берген учурларын деле угуп атабыз го. Ошондой учурлар кездешип атат. Ата-эне дагы үйдөн мугалимди балага мугалимдин ордун көрсөтүшүбүз керек да. Мугалимдин эмесинен түшүрбөшүбүз керек да. Мугалимди бийик койгонду биз дагы тарбия берип балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Анан ошол мугалимдин айткан тарбиясын балдар туура кабыл алгандай кылышыбыз керек да. Бурда мисалы сиздердин учурда эмнеге мугалимдерден коркчусуздар анчалык? Анда бүгүнкү жаштар эмнеге коркпойт? Мен ойлойм да, ал кезде мугалимдердин статусу бийик болсо керек да. Себеби дегенде ошо мугалим кандай айтса,
ошол сөз закон болчу да. Анан кийин болбой эле азыр аламдашуу мезгили келди. Башка мамлекеттердин баягы сөз эркиндиги, анан кийин баланын укугу деген нерселер аябай ошону ар кандай түрдө кабыл алышып, анан ата энелер да бир аз эле үн көтөрсө, мындай бир баласына мынтип айтканга болбойт деген нерселер менен ушундай бир мугалимдин анан айлыгы да начар болуп калды ортодо. Анан кийин мугалим дагы жанагындай мектептин жетишпегендиктерине акча чогултуп калды. Анан ошондо мугалимдин статусу түшүп калды. Мен ойлойм, мугалим акча чогултканда ушундай бир жаман көрүнөт да, сен алып келдиңби дегенде мындайча караганда мугалим үчүн чогултуп аткандай сезилет да ошол акча. Андан кийин жоюлуп жакшыраак болуп калды. Негизи ошо мугалим акча да чогултпаш керек, анан айлыгы да мындай бир жогору болуш керек. Анан ошол мезгилде мугалимдин статусу да жогору болот. Мугалимдин айткандай дегендей болот деп коем. Бирок мугалимдин айткандай болуш үчүн мугалим өзү да ошого жооп бериш керек. Мезгил талабына жооп бериш керек. Ошол ата эненин жанагы талабына жооп беришибиз керек. Анан ошондо мугалим өз ордун табат го деп ойлойм да. Мугалимдер. Мектептин ремонтуна деп акчаны силерге жүктөп койгон, чогултуп коюп атат, классыңарга жагандай эмеспи? Эми бул жерде общественный фонд деген бар да. Ал ар бир мектептен болобу же класстан болобу ата энелердин бириккен уюму. Ошол общественный фонд ата энелердин бириккен уюму ошол акчаларды мектепке керектүү фонддун акчасын мына ошолор чогултуп, анан мектепке эмне керектүү болсо ошол нерселерди алып берет. Ата энелер чогултат, Ата энелер чогултат. Мугалимдер чогултат. Бул неме Советтер Союзу кулагандан кийин мен бул бир 15-20 жыл мурунку окуяны айтып атам да. Андан кийин баягы ошол чогулган акчаларды туура эмес колдонгон мектептер да чыгып калды да. Андан кийин ар кандай нааразычылыктар болуп, андан кийин жанагындай мектеп комитеттери ата энелер чогултуп калды. Бирок ошого чейин ал кездеги болбогон эле акча, бир 10 сом, 20 сом эле. Ошо мектептин ремонтуна, мектепке боор, мектепке керектүү нерселер менен мамлекет камсыздандыра албай калган мезгилде айтып атам да. Андан кийин өз ордуна келип, азыр кадимкидей эле болуп калды. Ата энелердин комитети чогултат туура. Мындай да, сиздердин учуруңуздарда мугалимдер окуучуларды жазалоо деген болгон да, туурабы? Сөзүн ачык эле указка деген чыпылдаган чыбыктан алып жазалаган. Балким ошон үчүн баш ийип корккон чыгат. Жандай эмеспи? Эми бул ошол эгерде адам ошо мезгили менен жашабаса, ошо мезгилден калышпай жашабаса, анда артта калуу деп эсептейм да. Себеби мезгилдин талабына жооп берип, мугалим да ошо заман өзгөргөн сайын ал да өзгөрүш керек. Мүмкүн ошол мезгилде ошол туура келген чыгар. Себеби дегенде окуучуга ошондой мамиле кылса деле ата энеси ырас кылыптыр. Мугалим ошол сен туура эмес кылганыңдан ушинти деп ата эне менен мугалимдин ортосунда бир ишеним болчу да. Азыркы мезгилде ата эне менен мугалимдин ортосунда ошондой ажырым болуп калды да. Эмне үчүн урат менин балам, эмне үчүн дегенде. Анан азыркы мезгилде мугалимдер негизи балдар да өзгөрдү да, балдардын психологиясы да өзгөрдү. Айпер, сиз 4 жылдан бери мугалим болуп келаткан экенсиз. Анан ушул аралыкта тентектик кылган балдарды жана ашыкча тентектик кылган балдарга кандай чара колдоносуздар? Сабак учурунда эми ашыкча тентек балдарды эми гиперактивный балдар деп коюшат да. Эми гиперактивный балдарды алардын ар бир инсанга, же болбосо биз окуучуларга инсан катары мамиле кылып сабак өтөбүз да. Ошол инсан катары мамиле кылганда ал баланын жөндөмдүүлүгүн ачканга аракет кылышыбыз керек. Балким ал баланын кандайдыр бир деңгээлде талантын көрө билишибиз керек. Ошол талантына жараша балким биз алга өзүнчө бир кошумча маалыматтарды берүүнүн негизинде аны сабактан тынч отургузганга аракет кылсак болот. Кантип? Ал окуучу менен баягы сабак өтүлүп бүткөндөн кийин, сабактан кийин жекеме-жеке сүйлөшүп, аны жакшыраак билгенге аракет кылып, ошо аракеттин аркасында
анын кызыкчылыгын ачканга аракет Ушул сиз болушубуз айтып керек да. аткан көп учурда ишке ашпайт да, сабактан кийин жолугушу деле болбойт. Неге болбойт? Сабакты Болот. өтүш керек да. Аны Жок. токтотуп тынчтандырып туруп сабакты өтүш керек да. Жок. Тынчтандырат ошону. Тынчтандырганда Указка жок колдо. указка жок. Жылуу сөз, мындай жыланды ийинен чыгарат деген сөз бар да. Ручкалар. Ооба. Ал окуучуга мактоо сөз, мактоонун негизинде балким аны ошол өтүлүп жаткан темага жараша кызыктырып, атайын ошол сабакты уккусу келбей, сабакка тоскоолдук кылып жаткан баланы ордунан тургузуп туруп, суроо берип, же болбосо мисалы бүгүнкү күндө деле мисалы кечинде футбол боло турган болсо, эртең мененки сабакта ошол балким ал окуучу ошол футболду көргөн чыгар. Ошол футболду сен көрдүңбү? Кандай болду экен? Кайсы команда утту деген суроо менен анын мындай кызыкчылыгын арттырып, өзүнгө бурдурганга, мугалим мугалим өзүнө бурдурганга аракет кылыш керек. Анан баягы окуучунун көңүлү мугалимге бурулгандан кийин ал демек анын кийинки сөздөрүн да уга баштайт. Демек жазалоонун эч кандай кажети жок. Жазалоонун кажети жок бул жерде. Баарыбызды жазалады го. Бурчка парта көтөрүп эле турдук го баарыбыз. Эми ал учурдагы заман бөлөк. Эми заман бөлөк деп айта албайбыз. Азыр окуучулардын психологиясы өзгөрүлүп атпайбы? Окуучулардын эле эмес, адамдардын дагы психологиясы өзгөрүлүп жатат. Ошол психологиясына жараша анан бүгүнкү күндө деги эле указка менен анан бурчка тургузуп коюу менен биз ал маселени чечип кое албайбыз. Бүгүн ошо Сүйлөшүү ошо балдар партаны столун көтөрүп тур десе. Тур десең турат. Тур десең турат. Бирок эртеси күнү ата энеси келет. Сөзсүз түрдө ата энеси келет. Жок дегенде түшкө эртеси күнү эмес, түштөн кийин эле ата эне келип, же болбосо шар эле телефон чалып, ал телефонду да сразу директорго чалбайт. Аны түзмө-түз билим берүү борборлугуна, билим берүү башкармалыгына, министерствого чалат. Ага түшүндүрүш үчүн бул Ошон үчүн ата эне биринчи орунда ата энесине ушул монтаждан алып коесуз, ушул ата эне деген балага болушкандын ордуна түшүнүүгө аракет кылыш керек да. Ошол акыбалдын тереңдеп билгенге аракеттениш керек да. Балким анын баласы күнөөлүдүр. Бүгүнкү күндө ата энелердин бардыгы тең ошол болушчак болуп кетпедиби? Айнур эже, сиздин балаңызды парта көтөрүп тургузуп койсо, сиз кандай чара колдонот? Бирок мен ойлойм да, Айпери айтып атпайбы, ата энелер түшүнбөйт, сразу эле чалат депчи. Ошо Айпери мугалимдер да биринчи ата эне менен сүйлөшүп, ошолор менен өздөрүнүн мисалы өчөшпөгөндүгүн, мисалы ата эне катары ушул мугалим менин балама өчөшкөн жок, чын эле менин балам өзү күнөөлүү деп ата энеге түшүнүүгүнө жетсе, анда ата эне уже мугалим менен бирдикте баласын тарбиялаганга аракет кылат го дейм да. Анан кийин мугалим эгер ата эне менен сүйлөшпөй эле кечке баласын ошентип берсе, ата уже менин балама өчөшүп атат, менин баламды жаман көрүп атат деп ата эне дагы ызырынып, жинденип туура эмес иштерди кылышы мүмкүн. Сөзүбүзгө аралжы, мен дагы ушул сөзгө кошулам. Сөзсүз түрдө ата эне менен мугалимдин ортосунда байланыш тыгыз болуш керек. Байланыш аябай жакшы болсо, эч кандай проблема болбойт. Ата энелердин бардыгы иштейт. Тигүү жагында иштеш мүмкүн, эркек киши иштебесе үй бүлө багылбайт. Демек экөө тең иштейт. Аларды ата энелер жыйналышына алып келүү оор иш. Анан бул маселени кантип чечесиздер? Негизи бул абдан көйгөйлүү маселе да, себеби дегенде биз ата энелерди чакырыш биз үчүн абдан кыйын. Анан кийин бирок баягы ушуну жеткирүүнүн ар кандай жолдорун ойлондук да. Анан ушу ата энелерге биз акыркы мезгилдерде ушу баласынын кемчиликтерин, же болбосо бааларын кандай окуп атканын, же дагы бир ошо ата энеси абдан оор кабыл ала турган баланын маселелерин жалпы чогулушта, ошо класстын чогулушунда айтпай турган бир ыкманы ойлондук да мугалимдер. Анан кийин мен мисалы үчүн ошо ата энелерди чогултканда ушу бир китеп жөнүндө же дагы бир маселелер бар, бир майрам өткөрөбүз, ушуга бир келбейсиздерби десем, мисалы үчүн ата энелер бир 90% келишти да. Анан ошондо баягы ата энелердин көзүнчө ар бир ата эне кубангандай эле балдарынын жетишкендиктерин айттым да. Анан кийин кээ бир ата энелерге сиз калып, анан мен менен сүйлөшүп кетсеңиз деп ушинтсе макул деди. Анан
бир-бирден отуруп баягы ата эне менен ошо сен да күйгөнсүң, мен да күйөмүн бала үчүн. Анан момундай деп туруп баягы ошо кыйналган жактарын же болсо жетишпеген жактарын сен да ошого жардам бербей атасың деп ошо маселени жекеме жеке чечкенде ата энеге жеңил болот экен да. Андан кийин эже бул менин баламдын эки алганын же ушундай тентектигин айтпайт деп ишенимге киргенден кийин ата энелерди чогултуш оңой болот экен. Анан биз ушундай ыкма менен азыр ата энелерди чогултабыз. Ата энелер үчүн атайын сабактарды өтүп коебуз. Ушундай себеби дегенде мезгил талабы ушундай болуп атат. Ошондо майрамдарга байланыштуу ата энелерди чогултуп алгыла деген нерсени сунуштап атат. Эми майрамдарга дегенде кандай биз бир жаңы жылдык кечеге же болсо кыргыз тили майрамына мына сиздин балаңыз ыр айтат же ушундай анан ушу балаңыздын кандай айтып атканын ушуну көрүп кетсеңиз сонун болот эле деп ушинтип чакырсаң ата энелер келет да. Себеби дегенде ар ким жана өзүнүн баласынын бир жетишкенин бир ыр айтып атканын ушуну көргүсү келет да. Анан ошону көрүү менен андан кийин акырын ар кимиси менен сүйлөшүп маселени чечсек болот да. Эже Гүлер эже айтып өтпөдү Айнур эже? Оң колу болот депчи. Ошондой айта аласызбы? Мындай да деп туруп эле айтабыз. Биздин мектепте мисалы мен андайды байкаган жокмун да. Бирок могу теледен көрүп атабыз, башка мектептердин ата энелеринен угуп уккандарым бар да. Ошо мугалим өзүнө жаккан, өзү каалаган ата энелер комитети кылып коюп, анан кийин ата энелер комитети эне аталар каршы болсо дагы ошонун айткан акчасын чогултуп берет деп мен мисалы менин сиңдимдин баласы окуган мектепте ошондойду уккам да. Ошондой кылып мугалим өзү заказ берип мага момундай керек деп ошону чогултуп ата энелерден сатып берген учурларын уккам. Ата энелер комитети мугалимдин оң колу да. Ар бир мектептин ар бир ата эненин ал өзүнөн зависеть этет болуш керек. Потому что ата эне дагы ошол баласынын келечегин ошол мектептеги баласы менен чогуу окуган классындагы классташтарынын келечегин ойлосо, антип мугалим менен тил табышып, мугалимге кошомот жасап, андай кылбайт болуш керек деп ойлойм да. Айпер, сиздин классыңыз бар да, өзүңүздүн жеке. Ата энелер комитетин кантип тандадыңар эле? Ата энелердин комитетин эле ошол эми бүгүнкү күндө ата энелердин комитети болгусу келбейт көпчүлүк ата энелер. Ата энелер комитети болгусу келбейт, анан шайлоо жолу менен эле сентябрдын башында ата энелердин чогулушу кылганда эми быйыл абалга жараша чогулуш кыла алган жокпуз да мектепкечи мында ата энелердин комитети. Эми буга чейинки класстарым былтыркы абал жакшы болуп турган мезгилде же болбосо бизде офлайн окуусу жүрүп жаткан мезгилде сентябрдын башында эле баягы шайлоо жолу менен эле өзүнүн иштегиси келген ата энени анан алып саласыз бул жерден ата энелер комитети кылып дайындаганбыз. Баары жакшы. Ооба. Каршы болгон мугалимдер деле, каршы болгон ата энелер деле болгон жок. Бүгүнкү күндө онлайн сабактар бүттү. Анан ошонун себебинен дейбизби, айтор балдардын катышуусу төмөн болгондуктан ошол онлайн сабактарга жетишпей калды деген негиз менен мугалимдер кошумча сабак өтүп, анан кошумча сабак өткөн үчүн акча алып атышат. Бир саатына бир балага 40 сомдон 100 сомго чейин. Буга кандай карайсыз? Туура элеби же туура эмес кылып атышабы? Себеби алар айлык дагы алып атышат, анан балдардан кошумча сабак берген үчүн акча дагы алып атышат. Эми мындай да азыркы мезгилде ошо шаардын мектептеринде 40тан ашык же 35тен ашык окуучу да. Ошон үчүн ал жерде жанагы анан ата эне да өзү да даярдай албай калат. Ал жетпей калат, математикасын түшүнбөйт. Анан кийин бирөөлөрдү жалдап башка мугалимдерге баласын окутканга өзүнүн акысы бар, анткени ал өзүнүн акчасы, өзүнүн эрки. Ал эми мугалимге окутса, мен ойлойм, билбейм биздин мектепте кичинерээкпи же биздин мугалимдер башкачабы, ал жерде акча алышпайт. Ошол эле эгерде түшүнбөй калса, балдар келип, ошо бир мезгилде эжейине келип түшүндүртүп, кайра кеткен учурларын да көрдүм. Же болбосо ата энеси
келип ошо балдарын ээрчитип келип түшүндүргөн убактар да болду. Бирок эң негизгиси мен ойлойм да, эгерде шаарда ошондой болуп атса же дагы башка жактарда ушундай болуп атса, эң негизгиси баланын билими да. Эгер ата эне ошого кызыкдар болуп, акчасын төлөп атса, ал кайсы жерден окуса да окуй берсин, бирок билим деңгээли жогору болсо болду. А мугалим өзүм окутам, анан кийин өзүм баа коем, өзүм менден эле окуса, мен кошумча баалам деген бул туура эмес. Себеби дегенде ал мугалим ал баланын кызыкчылыгында ойлогон жок, баланын билим деңгээлинде ойлогон жок, өз кызыкчылыгын гана ойлоп атат. Эми бул кезиге берет экен да, жанагы адамдар ар түрдүү болгондой эле мугалимдер да ар түрдүү, бирок андай болбош керек да. Андай болбош керек. Ошо эң негизгиси бизге балдардын билими жогору болуп, анан кийин ошол жанагы түшүндүрө турган нерсебизди кайсы жактан болсо да түшүнүп алса, биз үчүн жеңил. Ошо кошумча сабакты жөн эле койбойбу анда, же бекер өтпөйбү, же кандай? Кошумча сабак өткөнгө деле мугалимдин азыр мугалимдер ата энелерге WhatsApp группа бар, балдарыңардын баарын жибергиле деп атат, жибербегендер баасы төмөн коюлуп атат. Жибергиле деп атат, барат, баргандан кийин акча сурайт. Кошумча сабак өткөн үчүн. Ошондой биздин практикада кезикпегендиктен мен өзүм чынында билбейм да. Себеби дегенде биздин мугалимдер кошумча келип калса эч кандай акча албай эле кубанып, анткени биздин мугалимдерде мындай бар да, ошо параллельный 2-4-чү бар, 2-3-чү бар, алар бири-биринен менин классым жогору болсо экен, менин классым жогору болсо экен билими деп ушундай бир жакшы атаандаштык менен иштешет да. Анан алардын акча алып атканын мен так уккан жокмун да. Тилекке каршы бар экен, эми бар болсо кошумча сабакка чакырбай деле коюшпайбы, алардын өздөрүнүн айлыгы деле жетет го. Же айлык азбы? Мен деле ошо кошумча сабак алып, анан мугалимдердин акча алып иштеп жатканын мен өзүм иштеп жаткан мектептен жолуктурган жокмун. Бирок мындай да, баягы ата эненин өзүнүн укугу да, ал мектептен тышкары дагы кошумча билим бергиси келсе, демек ал кошумча сабактарга эмнеге жибербейт? Өзүнүн каалаган жерине жиберсин. Анткени балдар биздин эртеңки келечек болуп атпайбы? Татыктуу түрдө мыкты инсан болуп чыгыш үчүн алын деңгээли жогорку деңгээлде болуш керек. А жогорку деңгээлде жетиш үчүн эмне кылыш керек? Иш аракет керек. Иш аракеттин артынан эмне турат? Ошо билимдин натыйжасында ошол инсандын же болбосо келечектеги муундун татыктуу, билимдүү, билгич адам болуп чыгышына мындай кошумча окуулардын дагы жардамы өзүнүн таасирин тийгизет. Сиз учурда балдарыңызды кошумча сабакка жиберип атасызбы, жибергенде? Мен улуу баламды жиберип атам чет тилинен. Чет тилден окуткан мугалимге эмес, башка эжеге жиберип атам да. Себеби мугалим эженин убактысы жок кошумча сабак өткөнгө. Өзүнүн сабактары жетиштүү болуп, кошумча сабак алганга анын мүмкүнчүлүгү болбой жатат да, өзү эженинчи. Мен өзүм, бизде ошондой ата энелер бар. Оорчулук келген жок. Биз наоборот, мына шаарда, Бишкекте булардан силерде конкуренция может быть көп болуп, дополнительный ошо кошумча сабак бергенге алганга. Силер может тандап берип аткандырсыңар. Бизде айыл жеринде ошо кошумча сабакка бергибиз келет. Кошумча сабак өтө турган киши, мугалим таппай жатабыз да. Бүгүнкү күндө мындай жаш мугалимдерге жашы улуу эжекелерибиз, агайларыбыз үлгү боло алабы? Эми бүгүнкү күндө жаңы окуу жайды, жогорку окуу жайды бүтүп келген инсанга же болбосо мугалимге албетте мектепке 30 жылдан бери, 20 жылдан бери, же болбосо 10 жылдан бери иштеп жаткан ар бир мугалим насаатчы боло алат. Анткени ал баягы студент болуп жүргөн учурда ашып кетсе 1 айга практикага эле чыгат. Ал практика ал мугалимдин андан ары мыкты мугалим болуп кетишине жөн гана башталыш болуп эсептелинет да. Анткени баягы мектепке барып иштегенден кийин ал жердеги окуучулар менен болгон аралашуунун натыйжасында дагы көптөгөн нерселерди үйрөнүш керек. Жаштардын ал мугалимдин жакшы болуп өзүнүн кесибин мыкты өздөштүрүш үчүн атайын жана мен жогоруда айтып кетпедимби, администрация тарабынан ошол жаш мугалимге насаатчылар бөлүнүп берилет депчи. Ошол насаатчылардын үйрөткөн насаатынын негизинде жаш мугалим ал насаатчыдан үлгү алуунун негизинде устат шакирт болуп иштешүүнүн натыйжасында анан алдыга жылып жакшы нерселерди үйрөнүп өзүнүн кесипкөйлүүлүгүн арттырганга аракет кылат. 1 жыл керек ошо. Же андан аз убакыт болобу? 3 жылга бекитилет, 3 жылга бекитилет. 1 жыл аздык кылат.
чейин бекитилет ал жаш мугалимге Демек, насаатчы. анча-мунча Жаш ката мугалим кетирсе деген бул дагы- 1 жылдан 5 жылга чейин созулат. Демек анча-мунча ката кетирсе дагы 3 жыл иштегенге укугу бар экен, Укугу бар. Үйрөнүш максатында албетте ар бир адамга бериш керек шанс дегендин кыргызчасы эмне? Шанс. Албетте ар бир адамга ошол жаш мугалимге дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Балким ал анда ачылбай турган нерселер өзүнүн устатынан үйрөнгөндөн кийин ачылаттыр. Жатат. Ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз бар деп бекеринен айтылбаса керек да. Ушундай суроого сиз жооп бериңиз. Эми мындайда бул жаш мугалимдер да ар кандай болот экен да. Менин өзүмдүн практикамда мисалы үчүн бир ушул дагы бир 90-чу жылдардан кийин 2000-чи жылдарда мугалимдер жетишпейт, өзгөчө так илимдер боюнча да. Ошондо бир математика мугалимин алып калдым мен. Пржевальскийден Каракол университетин бүтүп келген экен. Анан кийин диплом кызыл экен, аябай кубандым. Анан ошентип жүрүп, арадан аз убакыт өтүп, анан баягы журналды карасам эле, начар окуган балдарым 5 алып, жакшы окуган балдар 2 алып атат да. Анан бул кандай болуп кетти деп сабагына катышсам, математиканы билбейт экен да. Анан кийин өзү менен сүйлөшүп, эмне үчүн ушундай десем, кыпкызыл болуп, анан кийин мойнуна алды да, мен ушундай окуайлы диплом алып алдым эле дегенде, мен аябай жаман болдум да. Анан ошондо ушундай мугалимдер да кезип калат жаш мугалимдердин арасында. Ошондон кийин мен ал мугалимге айттым, сен экинчи мектепке жолоо, балдардын убалына каласың. Сен башка кесипти тандаганда, башка иш менен алек болгонуң деп анан кетти. Кийин ал башка жакта иштеп атканын көрдүм. Бирок бул бир мисал. Ал эми жаштардын арасында да бир ушундай инициатива менен ушундай иштеймин деп келген сонун мугалимдер бар. Бирок алар көбүнчө жана теориясын билип келет да, анан кээ бирлери өзүнө өзү ыраазы болуп, мындай бир мен билемин, сага караганда жогорумун дегенде да мүнөздө болушат. Бирок ар кандай, баягы 5 кол тең эмес. Бирок ошондой болсо да, бул жаштардын туура жолго түшүп, туура иштеп кетишине улуу мугалимдердин немеси таасири өтө чоң да. Себеби дегенде улуу мугалимдер өзүнүн улуулугун, туура жолдо кандай болуш керек экендигин, ошол кыймыл аракети менен эле, жана Айпер айтып атпайбы, насаатчы депчи. Бул насаатчы деген эми түзмө-түз ошол предмет жагынан көрсөтүп атса, жалпы эле улуу мугалимдер ошо жакшы болсоң жатык бол, улук болсоң кичик бол деген макалдын негизинде өздөрүн баскан турганы менен үлгү болсо, анда кичүүлөр эч жака бара албайт да. Кичүүлөр ошолордун артынан ээрчийт. Эгерде сен башкаларга кыйкырбай, акырын мамиле кылсаң, мугалимдик баягы сапатыңды ушул башкаларга көрсөтүп, ушул улуулар бири-бири менен ынтымактуу болсо, анда кичүүлөр да ошо жолго түшөт. Себеби көргөнүн кылат, көсө түрткөнүн кылат дейт. Анан ошол мектепте мен ойлойм ичкилик да болбош керек. Спирт ичимдиктери болгон жерде бул улуу кичүүлөрдүн ортосунда сый да болбой калат. Анткени сен кичинекей бирөөлөр менен отуруп, ошол бир арам тамактарды ичип атсаң, ал жерде сенин сөзүң сөз деле болбой калат. Анан кийин негизи мен ойлойм, мугалим өзү ошол баягы калп айтпаш керек. Анан үй бүлөсү да ушундай бир туура жолдо болсо, ошондо башкаларга да үлгү боло алат да. Ошо биздин азыркы жаш мугалимдерибизди көрүп мен абдан кубанам. Себеби дегенде биздин кандай бир жолдо баратсак, ошону менен мындай бир улантып баратышат. Анан мен жаштардан үйрөнө турган да жагыбыз бар экен. Себеби дегенде жаш мугалимдерде баягы жаңы технологияны, жаңы могу нерселерди үйрөнгөн, өздөштүргөндүгү булар жашта болбой эле үйрөнүп келишет. Бизге улуу муунга анысы менен үлгү болсо, биз болсо өзүбүздүн баскан турганыбыз, кылган ишибиз, сүйлөгөн сөзүбүз менен үлгү болуп, бири-бирибизди толуктап, бири-бирибизди дагы ошол балдардын келечеги үчүн иштегенге чогуу аракет кылышыбыз керек. Жумушка алган кыз жашы канчада? Жашы ошо жаңы эле институт бүткөн кыз болчу, 22-лерде келе да. Анан ошол 1 жыл өтпөй кетти.
бир жыл өтмөктүсүн, жок, 1-2 ай болду. Себеби мен 1 жыл иштеп, 1-2 ай. 1-2 айдын ичинде эле 3 жыл мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдо экен да. Сиз буга кандай карайсыз? Мен- Эмне үчүн мүмкүнчүлүк берип көргөн жоксуз анда? Ал мүмкүнчүлүк берейин десем, бул мындай да, эгерде ал математика сабагын өзү чыгара албаса, анда дипломду сатып алса, бул мүмкүнчүлүк берүүгө мүмкүн эмес да. Себеби мен 1 жыл балдардын тагдырын жөн эле ушинтип таштап коюуга мүмкүн эмес. Айпери айтып аткан бул башка маселе. Ошол окуп келип, теориясын билип, бирок ошол сабактын кандай өтөрдү ыгын билбей атса, балдар менен мамиле түзө албай жатса, же болбосо ошо кагаздарын кантип жаза алып, планын кантип жаза албай атса, мына ошол жакта мүмкүнчүлүк берип, анан 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин деле жардам берип, анан негизи эле мугалим деген бул өмүр бою үйрөнөт да. Өмүр бою үйрөнүп өтөбүз. Карасак деле улам тиги мугалимдики, бул мугалимдики, эң негизгиси биз изденип иштешибиз керек да. Изденүү. Азыр мындай нерсе барбы? Мугалимдер келгенде экзамен тапшыруу деген нерсе барбы же диплом карап туруп эле жумушка алмайбы? Жок, экзамен тапшыруу деген нерсе жок. Дипломун карап эле алабыз. Анан кийин андан ары мугалим өзүн өзү эле көрсөтүп кетет. Эгерде өзүнүн эң негизгиси бул предметти жакшы билиш керек да. Предметти жакшы билсе, тажрыйба жыл санап анан кошуло берет да. Улуу муундардан, өзүнүн ишинен ошентип отуруп эле анан кийин эгерде анда эң негизгиси ошо жөндөн болуш керек, анан кийин предметин жакшы билиш керек да. Предметин билбегенде анан балдардын убалына калат да. Сиздин ашыгыча ошо тест алыш керек окшойт анда. Андай болуп калса, эгерде ошондой мугалимдер бир 2-3 болуп калса, албетте биз баягы тандап, ошол мугалим кандай жанагы ага чейин иштеп келгенби, же иштей элекпи, ошолоруна карап алабыз да. Анан кийин тиги институттан да мүнөздөмө жазылып берет да, анысына да карайбыз. Мен бир казактын акынынын момундай ыры эсиме түшүп атат да. Устаз жолу кыйыныраак башкадан, сырлары көп сыртка али чыкпаган. Чарчаса да ушул жолдун боюнда, кандай сонун чын бактысын тапса адам деп атпайбы? Эми ушул чын эле мугалимдик кесиптен эгерде баягы рахат алып иштесең, бул өзүнчө бакыт да. Ал эми эгерде бир гана айлыкты карап, ошол акча гана маселени чече турган болсо, анда мугалимдик кесипте иштей албайсың. Мугалимдик кесипте канча айлык болсо да ошого каниет кылып, бирок ошону менен бирге балдардын билим алганы, тарбия алганы сени канааттандырса, анда сен мугалимсиң да. Бул жерде канча бир сонун нерселер бар да, ошол балдардын жан дүйнөсү менен аралашканда мугалимдин да жан дүйнөсү бир баладай болуп тазарат да. Анан ошонун өзү бакыт. Мен өзүм мисалы үчүн ушу мугалим болуп иштегениме абдан кубанам. Себеби мен ал жерден чарчабайм, мен энергия алам. Ошо балдар менен кубанса кубанып, кайгырса кайгырып, анан ар бир балага көңүл бөлүп, ошол балдар бир ушул кийин эстегенде эже ушинтип мага сабак берди эле, тарбия айтты эле деп ушундай бир эстесе деп ойлойм да. Ар бир жолу мен айтып калам, жанагы Алыкул Осмоновдун ыры бар го, кайран өмүр текке кеткен экен деп, эстеп өкүнөрдү ким билет. Балдар ушул күндөрдү текке кетирбейли. Ар бир убакыт, ар бир саат, ар бир минута кайра кайрылып келбейт. Эгерде биз ошол туура эмес жашасак, өткөн чакка кетип калган менен ал кайра азыркы күндүнгө өзүнүн мөмөсүн берет. Эгерде биз туура эмес иштесек, ошонун жемишин ала баштайбыз. Ошон үчүн биз жакшы иштеп, мугалимдер, анан кийин адилет болууга аракет кылышыбыз керек да, калыс болууга, туура жүрүүгө, ар бир балага көңүл бөлүүгө аракет кылышыбыз керек. Мен өзүмдүн ушул мугалимдик тажрыйбамда ушул менин эң бир негизги мындай маселем да, ушул балдардын бир жан дүйнөсүнө бир өзгөрүү берсем, ушуларда бир адамдык сапат, асыл сапаттарды бир дагы ойгото алсам деген максат менен жашайм да. Эми канчалык деңгээлде иштеп атам, мага мисалы үчүн мындай жогорку сыйлыктар деле анчалык кызыктырбайт, чын-чынына келгенде. Мага ошо баланын бир жан дүйнөсүн өзгөртүү, ошого бир жакшы бир мындай бир келечекте ушул биздин мамлекетке
бийликке бир үлүшүн кошо турган, жок дегенде үй бүлөсүнө бир татыктуу ошо үй бүлө боло турган адамдар тарбияласам деген максатым да менин. Ар бир ата энеге, ар бир балага Зина эже айткандай акчага, башка сыйлыкка көп басым жасабаган, ошо болгон билимин, тарбиясын ошо балага берип, баланын жөндөмдүүлүгүн таап, ошо ар бир баланын кийинки тагдырына жакшы салым кошо турган мугалимдер көп болсо деп тилейт элем. Мугалим өмүрлүү дарак дегендей, ар бир педагог ар бир окуучунун потенциалын ачканга аракет кылып, окуучулардын билим деңгээлин жогорулатып, деги эле биздин Кыргызстандын деңгээлинде гана жүрбөстөн, ушу Кыргызстандын билим берүү тармагы дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлсүн деген тилек менен сиздердин тарбияда танапис жок телепередачасынын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирип, рахматымды айтам. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Баардыгыңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, 24 телеканалынын көрүүчүлөрү, Марал радиосунун угармандары, бүгүнкү талкуудан улам мыкты чечимдерге келесиздер деген ишеничтемин. Жогоруда конокторубуз айтып өттү, балдарыбызга билим бериш үчүн акчабызды дагы, убактыбызды дагы аябашыбыз керек деп айтып өтүштү. Кандайдыр бир деңгээлде туура нерселерди өзүңүздөргө алдыңыздар деген ишеничтемин. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.